Өлкөнүн аймагындагы соңку актарга алынган жаңылыктар менен таныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Туңгуч Кичи районундагы номер 73 мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Акыркы убакта ойлоп тапкычтыгы менен өзгөчөлөнгөн таланттуу балдардын саны өсүүдө. Ботаникалык бак сапат сертификатынын ээси. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Туңгуч Кичи районундагы номер 73 мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Бул мектеп быйыл калаада курулган 15-ші мектеп. Мамлекет башчысы мектептин кызыл тасмасын кесип, 550 орунга эсептелген 3 кабаттуу жаңы имарат менен таанышты. Президентке окуу класстары жана чеберканалары, спорттук жана акты залдары, ашкана лабораториялар жана башка жайлар көрсөтүлдү. Садыр Жапаров билим берүү мекемелерин куруу мамлекеттин милдет экенин, сапаттуу билим берүү мугалимдердин мойнунда экендигин баса белгилеп, ошол эле учурда окуучуларды жакшы окууга, кийинки жашоосунда пайдасы тие турган терең билим алууга умтулууга чакырды. Ошондой эле президент мугалимдер жана окуучулардын ата-энелери менен баарлашып, 1 жылдын ичинде мамлекет тарабынан Бишкекте 15 мектеп курулганын, бул коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын аркасында мүмкүн болгонун баса белгиледи. Башталгыч кесиптик билим берүүнүн 80 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаранын алкагында Кыргызстандагы башталгыч кесиптик жана орто кесиптик билим берүү системасы жаңы чакырыктар, жаңы горизонттор аталышында улуттук конференция өттү. Анда кесиптик лицейлерге дуалдык окутуу системасын киргизип жатканы айтылды. Эми сабактар 50% теория, 50% практика менен өтүлөт. Эмгек рыногуна эрте чыгууну тездетүү үчүн 9 базада келип жаткан студенттердин окуу мөөнөтүн 3 жылдан 2 жылга кыскартуу пландалды. Пленардык сессиялар, билим берүү траекториясы, жаңы колдонмолор, жаңы ыкмалар, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн финансылык туруктуулукка жетишүү механизмдери жана кесиптик билим берүү системасын санариптештирүү жана билим берүү уюмдарын башкаруу темаларын камтыды. Эл аралык саммитке кыргызстандыктар да катышты. Акыркы убакта ойлоп тапкычтыгы менен өзгөчөлөнгөн таланттуу балдардын саны өсүүдө. Негизинен өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү механизм, робототехника менен алектенгендер. Ал эми кагаздан, картондон ар кандай долбоорлорду жасаган окуучулар да бар. Кийинки сюжетте сөз болот. Алтын түйүн академиясы жалаң таланттуу балдарды кабыл алат. Мында өзгөчө жаңы ачылыштарды, буюмдарды жасаган балдар. Адаттагыдай алар азырда өз буюмдарынын үстүнөн иштөөдө. Бул өзгөчө буюму менен көпчүлүктү таң калтырган 12 жаштагы Данияр Усубалиев. Ал 6 класс. Ал бул академиянын модельдерди негиздөө ийриминде. Келгенине аз убакыт болгонуна карабай, кагаздан, картондон оор техника, тик учактардын үлгүлөрүн жасоону өздөштүрө алган. Биринчиде мен чертежлерин карап, эле моун линейками ченеп туруп кезем. Кезгенден кийин баарын клей пистолет менен чаптайм, мындай. Андан кийин чаптагандан кийин баарын бүткөндөн кийин краска этебиз. Мындай ар түстүү эмелер краска бар мененчи. Мага агай эме чаптаганга жардам берет да. Оку чаптайсың, оку кыласың. Кезгенге чертежлерин берет дейт. Анан кийин ишин баарын эме разукрашивать этип, бүткөндөн кийин үйгө алып кетсек дагы болот, же моука эле калтырып эме тура берсе болот. Негизи Алтын түйүн улуттук балдардын инженердик техникалык академиясында 7 жаштан 15 жашка чейинки балдар тарбияланышат. Алардын ар бири жөндөмүнө карап өздөрү каалаган ийримде билим алышат. Мугалимдердин айтымында ар бир окуучу бир буюм менен чектелбей жыл сайын жаңы техникаларды жасоого аракет кылышат. Айтымдарында балдар бири-бирин көрүп, кызыгып, дайыма аракет үстүндө. В возрасте с 7 до 14-15 лет. Балдар бизде 7-ден 15 жашка чейин окушат. Эң башкысы мында алар кол менен жасап, акыл жүгүртүп, ойлонуп, изденүүнү жана жоктон бар кылууга үйрөнүшөт. Черчение, геометрияны окушат, анан модельдерди жасашат. Аны үйлөрүнө алып кетсе да, эстеликке калтырып койсо да болот. Академия көп жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Башкы максат балдардын изденүүсүнө жана фантазиясын өстүрүүгө өөлгө түзүү. Ал эми академиянын тарбиялануучулары жыл сайын өздөрү жасаган буюмдары менен кароо сынактарда байгелүү орундарга ээ болушат. Айсулуу Гайбулла кызы, Эржик Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек.
Улуттук ботаникалык бактын Илим Изилдөө институтунда жылда селекциялык иш-чаралар уюштурулат. Алардын ичинде фермерлерге пайдалуу болгон мөмөлөрдүн селекциялык изилдөөлөрү да жүргүзүлүүдө. Илимий жактан аныкталып, атайын текшерүүдөн өткөн мөмөлөрдүн сорттору ар жылы чыккан мамлекеттик реестрде катталат. Өткөн жылы кара өрүктүн берекеси алманын мерим сорттору катталса, быйыл кара өрүктүн гүлайым жаңы сорту катталды. Теманы кабарчы узулантат. Улуттук илимдер академиясына караштуу ботаникалык бактын Илим Изилдөө институту жүргүзгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында өлкөдө катталган алма менен кара өрүктүн жалпы санын алганда алманын сортунун 23%, кара өрүктүн сортунун 53% ботаникалык бактын белгилүү илимпоздорунун эмгегинен келип чыккан. Быйыл мына ушундай жаңы сортту жаратуудагы мыкты жаңылыктар үчүн Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгына ээ болушту. Селекциялык жыйынтыктардын натыйжасы менен Кыргызстанда атайын конкурстар уюштурулуп турат. Ошол конкурс негизинде биз сапат сертификатына ээ болдук. Биздин институт үчүн өтө сыймыктуу, себеби бул диплом менен биздин ошол селекциялык иш-чаралардын, илимий иш-чаралардын маанилүүлүгүн, натыйжалуулугун белгилеп, Кыргыз өкмөтү жетекчилик бизге ошол дипломду ыйгарды. 2018-жылдан бери институттун мөмөлүү бактар лабораториясынын адистери эл аралык уюмдар менен да тыгыз кызматташып келүүдө. Агахан фондунун колдоосу менен түштүктөгү фермерлерге барып, көчөтканаларды өстүрүүнүн заманбап ыкмаларын үйрөтүп, жеринде көрсөтүп келишкен. Быйылкы жыл 5 жыл болду, ошонун жыйынтыгы менен 1000ден ашык фермерлер окуудан өтүп, тажрыйбаларын жогорулатышып, питомниктерди кандай түзүш керек, мөмөлүү бактарды кандай кылып өстүрүш керек, кандай өстүрүүдө кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, кандай кылып кыйыштырууларын, багууну, сугарууну ошол иш-чараларды жүргүздү. Бул дагы илим менен практиканын айкалышканын көрсөтүп жатат. Бизге Европадан, Түркиядан келген көчөттөр 1-2 класстагы сапаттуу көчөттөр эмес, 3 класстагы кийинки сорттогу көчөттөрдүн келип жаткандыгы аныкталган. Биздин жер шартыбызга ылайыктуусун тандоодо адистердин кеңеши зарыл. Ошон үчүн биз Агахан фонду демилге көтөрүп, ушу өзүбүздүн Кыргызстанда ошондой питомник уюштуралы деп Каракулжа районунда питомник баштады. Ал жерге 4 түрдүү кулондук тамыр алып келдик. Б9 кулондук тамырын, М9 кулондук тамырын, М25, М106 подвоюн алып келип питомник баштадык да. Анан ошол тамырларда көчөт өстүрүп, анан фермерлерге таратуу максатында. Адистердин айтуусунда бир эле сортту алуу үчүн ондогон жылдарга созулган илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Отургузуп, сынап, 10 жыл, 3 жыл түшүмүн көрүш керек. Өстүргөнгө чейин 2 жыл, түшүмгө киргиче 3-4 жыл, 3 жыл түшүмүн баалап, толук кандуу түшүмүндө кириш керек да. Аны да көргөнгө чейин 10 жыл убакыт кетет. Ар бир жаңы сорт илимий жактан аныкталып, бир нече жылга созулган атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин гана мамлекеттик каттоодон өтөт. 22-жылдагы мамлекеттик реестрде ошо кара өрүктүн гүлайым деген сорту чыгып атат. Илимий изилдөөлөрдү, селекциялык иш-чараларды ким үчүн кылабыз? Фермерлер үчүн Кыргызстандын экономикасына салым кошо турган жаңы сортторду чыгарып, анан ошолорду кеңири Кыргызстанга жайылтуу, фермерлерди үйрөтүп, аларга мөмөлүү бактарды кандай кылып өстүрүш керек, ошол багытта кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, ошолорду көрсөтүп, биздин адистер эң мыкты 5 жылдын ичинде эң мыкты иш-чараларды жүргүзүп келишти. Мындай илимий изилдөөлөрдүн негизги максаты фермерлер үчүн түшүмдүү мол берген, сапаттуу жаңы сортторду чыгаруу менен мамлекеттин экономикасынын жогорулашына салым кошуу. Калия Карыбекова, Арген Сырымбеков, билим жаңылыктарына. Ошто студенттерди, жаштарды сергек жашоого үндөгөн сүрөт көргөзмө сынагы өттү. Анда сүрөтчүлөрдүн спортко, сергек жашоого үндөгөн колдоо тартылган картиналар коюлду. Негизги максат жаштарды жаман адаттан тыйып, сергек жашоого үндөө, спорт менен дос болууга чакыруу. Генин Гулина Сагынбек кызынын сюжетинде. Жаштарды сергек жашоого үндөө максатында искусство факультетинде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Мында 53 дана сүрөт көргөзмөсү коюлган. Бул жердеги сүрөттөр бир гана искусство факультетинин студенттери тарабынан гана эмес, жалпы Ош мамлекеттик университетинин факультеттеринде окуган студенттер дагы сүрөттөрүн тартып, бул конкурска катышкан. Сигареттин зыяндуулугу. Нурия Мансур кызы искусство факультетинин 3 курсунун студенти. Ал сүрөт конкурсу тууралуу кандан кийин эле аракетин баштаган. Бул сынакка ал сергек жашоо жана спирт ичимдиктеринин зыяндуулугу, чылым чегүүнүн аягы эмнеге алып бара тургандыгы тууралуу сүрөт тартып, 1-орунду багындырды.
Бул жерде сүрөттө карасак, мурдакы сигаретке караганда азыркы вейптин 2 эсе зыяндуулугун чагылдырган. Азыркы бизде жаш эткенчектерибиз ушул вейптин колдонуусу канчалык деңгээлде зыяндуулугун көрсөтсө болот. Бул сүрөтүмдө мен чагылдырган себеби сигареттин башталышы көптөгөн кылмыштарга, көптөгөн зыяндуулукка, акырында өлүмгө чейин алып барышын көрүп турабыз. Бул жерде ошол нерсени чагылдырып кеткен. Сынактын байге фонду 30 000 сом. Жалпысынан конкурска катышуучулар тарабынан 100дөн ашуун сүрөт келип түшкөн. Алардын ичинен мыктылары тандалып алынып, 53 эмгек көргөзмөгө коюлган. Жеңүүчүлөрдөн сырткары сынакка катышкан бардык студенттер баалуу белектерге ээ болду. Бүгүн сүрөт көргөзмөсү, көчкүнө сүрөт көргөзмөсүнө катышып атабыз. Мен абдан кубанычтамын. Биздин студенттерибиз ошол өзүнүн бүгүнкү сергек жашоо үчүн деген фантазиясын бизге ар түрдүү форматта тартып, алардын атайын комиссия жеңүүчүлөрүн аныктап, бүгүн жыйынтык чыгарган турушат. Азыркы жаштардын ошол чындыгында буларды алып караганда аябай мындай бизге билинбеген, бизге көрүнбөгөн таланттар буларда бар да. Ошону биз азыр ошол жаштарга ошо сүрөт искусствосунун тили менен түшүндүргөнгө аракет кылдык да. Бир ватманга толук иштегендер болду. Анан бир студент 3-4төн эмгек койгондор болду да. Чындыгында аябай кызыгуу менен алып келип тапшырышты эмгектерин. Бул сынак ноябрь айында жаштарды сергек жашоого үндөгөн 1 айлыктын алкагында уюштурулду. Жаштар арасында сергек жашоону пропагандалоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, кесепеттерин жоюу, ошондой эле баңгизат колдонуу, алкоголь ичимдиктери, чылым чегүүнүн аягы эмне менен бүтөөрүн жаштарга түшүндүрүү, сүрөт аркылуу жеткирүү болуп саналат. Бул көчмө көргөзмөбүз ноябрь айында жарыяланган, 1 айлыктын алкагында уюштурулуп жатат. Билесиздер, ноябрь айында маданият кызматкерлеринин күнү, жаштар күнү, ошондой эле студенттердин эл аралык майрамы бар. Биз ушул майрамдарды өткөрүү максатында атайын ушул айлыкты жарыялаганбыз. Мындай иш-чара жыл сайын өткөрүлүп турат. Быйылкы жылы башка өткөн жылдарга салыштырмалуу сүрөттөр көп. Жаштардын катышуусу да жакшы болду. Биздин студенттер алар ушунчалык сонун билет да. Бул плакат. Плакат искусствосун 3-4 эле түстөн жаралыш керек да. Ошону билет. А башка факультеттегилер алар ошо мындай повествовательный рассказ. Же болбосо ушул көзгө бүт баарын эми көрүнүп, ошону эми көпкө жазгандай болот да. Бул жашоодо негизи адам баласы төрөлгөндөн бери ак кара ар дайым бирге жүрөт да. Вот ошол жолду адам баласы өзү тандап алат. Если ал чылым чегип жаш мезгилинен жаман ичкиликке берилип жашаса, анын натыйжасы эмнеге алып келет? Ошол нерсени мен сүрөттө чагылдырып бердим. Сынакка коюлган эмгектер 1 ай бою көчмө көргөзмө аркылуу университеттердин бардык окуу имараттарын жана жатаканаларын кыдырмакчы. Гулена Сагынбек кызы, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, Билим жаңылыктары, Ош шаары. Спорттун таэквондо түрү өспүрүмдөрдүн дене боюнун ой жүгүртүүсү өсүүсүнө жардам берет. Таэквондо менен машыгып, ийгиликтерди багындырып, ал гана эмес спорт мастери деген даражага ээ болуп, жаш жеткинчек балдарга машыктыруучу милдетин аткарып жаткан жаштар тууралуу кийинки материалдан көрө аласыздар. 17 жаштагы Элвира кенже группанын машыктыруучусу. Ал жаш болгонуна карабай өзүн ар тараптан өнүктүрүп келет. Таң эрте таэквондодон балдарды машыктырып, аларга бул искусствонун техникаларын үйрөтөт. Таэквондого катышканыма 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде чорный пояска жеттим. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул кубоктун бардыгы Тилекмат Токсонбаевка таандык. Ал таэквондо боюнча көптөгөн республикалык, райондук деңгээлдеги спорттук мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келет. Анын айтымында бул ийгиликке жетүү оңойго турбайт. Аны үчүн тынбай эмгектенип, машыгып туруш керек. Мону эбиден болчум. 2021-жылы республиканский соревнованиядан биринчи месте алгам. Актан өзүмдөн күчтүү соперниктер менен урушуп Ал эми Эленора Талантбек кызы да кыска убакытта спорттун кандидат мастери наамына ээ болгон. Ал бүгүнкү күндө эл аралык университеттин программист факультетинде окуйт. Анын айтымында спорт Эленоранын лидерлик сапатын калыптандырып, жакшы жактарга үйрөтүү. Андыктан ал эч качан спортту таштабайт. Таэквондого 1 жыл 7 ай болду катышканыма. 1 жыл 3 айдын ичинде чорный пояска жеттим.
1 жыл 5 айдын ичинде кандидат мастер спорт алдым. Айкы жылдары таэквондо спортуна өспүрүмдөр арасында кызыгуулар артып келет. Заман талабына ылайык спорттун бул түрү Кыргызстанда кеңири жайылгандыктан жаш спортчулардын чет өлкөгө чыгып келүүгө да мүмкүнчүлүктөрү арбын. Чолпон Деркенбаева, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары. Ушуну менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.